Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Москва областта бүгүнкү күндө жакынкы бир жуманын ичинде чоң рейдтер болот. Жана болуп келатат. Негизи буга чейин эле уже жарым жыл, бир жылдан баштап көп эле биздин жарандарды көчөдөн да текшерип, бүт жерден текшерип атат. Азыр бир кичинекей видео көрүп коюңуздар. Андан ары бир жакшынакай жаңылык силерге айтабыз буюрса. В каждом из этих помещений живут иностранцы. Главный вопрос – легально ли? Ложись на пол, говорю! Руки на стену положи! То ли толком не проснувшись, то ли ощущая явный языковой барьер, не все мигранты с первого раза понимают, что от них хотят. За голову руки, Лёха! В итоге главное осознает каждый – уйти от тотальной проверки никому не удастся. Негизде бул рейд 2030 жылга чейин болгондон боло берет. Себеп деген Россия Федерациясы 2030 жылга чейин миграция концепциясын кабыл алган. Ал жерде токотер жери кыскача айтканда чет элдик жарандарды Россия Федерациясынан 30-40% азайтуу максаты болуп жатат. Эми бул боюнча азыр тилекке каршы ошо Россиянын жергесинде жүргөндөн кийин мыйзамына баш ийишибиз керек. Ар кандай тоскоолдуктар да болот. Анан биз Кыргыз диаспора кеңеши бир жакшы бир долбоор баштап атабыз. Жакынкы айдын ичинде азыр юристтерди команда кылып топтоп атабыз. Ошо выдворение, депортация, Роспотребнадзордон запрет болгон мекендештерге жардам берүү эсебинде жакшынакай бир юристтерди команда топтоп, аларды айлык менен камсыздап мекендештерге жардам берүү боюнча чоң жумушубузду азыр Кудай буйрса баштайбыз. Андыктан ошо биздин каналга катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Жакын арада мекендештерге жаккан чоң жумуш алып барабыз. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Көп мекендештер такси жааматында иштейт, бирок ошол таксист мекендештер башка улуттардын таксопаркында иштейт. Кыргыздардын таксопаркы бар, Азия парк деген 1% алат. Эгерде диаспоранын атынан десеңиздер, 0% менен 10 күн иштесеңиздер болот. Пробный катары андан ары улантып кете бересиздер. Озгопту, ОСАГО, путевой лист бүт документтерин бүтүрүп берет. Анан анча-мынча мекендештерге эмгек келишимин дагы бүтүрүп берет. Кайрыла бериңиздер, диаспоранын атынан десеңиздер 0% менен иштеп көрүңүздөр. Болгону 1% акчаны дайыма күн сайын чыгарып алып турса болот. Телефон номерлери мен астына жазып коем. Бишкекте дагы бар, Москвада дагы бар.